Көкенші Чалабаев Чингиз. Kemikendештер Шеримбек Алуулу менен Чыңгыз Чалабаевдардын ортосундагы жарым финалга чыгуу үчүн болгон кармаштарды көрөбүз. Демек, балбандар албетте ар бири өз каршылаштарына каршы күчтүү өзүнүн жүрүштөрүн көрсөтөт. Эгерде токтоп отурган болсок, анда дал ушул Шеримбек Алуулу алгачкы кармашында нокаттан келген Дамирбек Жамалидин уулун жеңип алган. Ал эми Чыңгыз Чалабаев тууралуу айта турган болсок, ал өзүнүн алгачкы кармашында Ойбек Камуловду жеңип алган. Ойбек Камулов дал ошол кечеки күндүн эсебинен Чыңгыз Чалабаев жеңген болчу. Бүгүн эми тескерисинче Чыңгыз Чалабаев Ойбек Камуловду эсебин тапкан экен. Жана Чалабаевдин чала көтөрүп чабышы ол дегенде азыр таза чапкандан да жеңиштер айгарылмак, бирок 2 упай бул дагы жаман эмес. 0-2 эсебинде азыр Чыңгыз. Демек, Чалабаев таза деп тапкан. Айтор алгач 2 упайды көрсөк, андан кийин таза деген чечимге канча дагы жаман эмес. Биз Чыңгыз Чалабаевден дал ушундай кармашты негизи эле кечеки күндүн эсебинен күткөнбүз. Бүгүн ал өзүнүн мыкты жанын көрсөттү. Жана биз албетте кийинки жарым финалдык кармаштарды беттештерди күтөбүз. İdris Bayas'tan son.